Неге аял эле аракет кыла берүү керек? Неге эркектер аракет кылбаш керек деп айтабыз, Эң биринчи биз өз табиятыбызды билишибиз керек, эркектин табиятын түшүнүшүбүз керек да. Эркек аялсыз өзгөрө албайт. Караңыздарчы, эркекте кандай билегинде күч бар, Тоону да томкоргонго эркектин күчү жетет. Эркекке ушундай бир милдеттерди бериптир да Кудайым. Баланы бак дейт, аялыңды кара дейт, камкор бол, акча бер дейт да, көңүл бур дейт. Бирок эркек деле пенде да, сиздин балаңыз сыяктуу, сиздин күйөөңүз дагы бирөөнүн баласы, пенде дегендей. Ошол эркекке дагы эмне керек экенин билишибиз керек. Мага эле внимание дебестен эркекке эмне керек экенин түшүнүшүбүз керек. Эркек бизге акча бериш керек экен, тоону томкоруп иштеш керек экен. Эми караңыздар, ал үчүн биз эмне кылышыбыз керек экен? Аял өзүн сүйүш керек. Белек беришин каалайсызбы? Эми сиз хочу дегенди билишиңиз керек. Балдарыңызга мээримдүү болуп, анан күйөөңүзгө ишеним беришиңиз керек. Эң жөнөкөй эле ишеним бул. Мени сүйүшүңө мен ишенемин. Эгерде аял эркекке ишенбейм десе, эркек андай аялдын жанында өспөйт. Өзүнө ишеним берген аялды издей баштайт. Эгер сиз мен сага ишенбейм десеңиз, мындай эркектин жан дүйнөсүндө бир көйгөй жаралат да. Эркек аялды бакканга дагы күчү жетпей калат. Анын гормондору бузулат. Мындай ал өзүн жашоодо жалгыз сезет, жашоодон түңүлүп кетет. Эгерде күйөөм өзгөрсүн десеңиз, сизге сөзүм жок. Качандыр бир кезде түшүнөсүз. Бул эркектин табияты ушундай. Биз эгер эркек өзгөрсүн биринчи дей турган болсок, биз Кудайга каршы чыкканбыз. Ушуну түшүнүшүбүз керек. Мен бул жерде эркектерге жагынып айтып турган жокмун. Мен аялдардын бактысы үчүн айтып атамын. Мен 22 жылдык өмүрүмдө мен ушул нерселерди түшүндүм. Менин да жашоомдо ажырашуу болду. Кайра Кудайыма шүгүр, мен жараштым. Ошол өзүмдүн түшүнүктөрүмдү өзгөртүү менен жараштым. Онлайн, офлайн форматта аялдарды кабыл алып келемин. Баягы менин сабактарым, менин күйөөм өмүрүндө өзгөрбөйт деген айымдарга дагы жардам берип атат да. Аялдар, аалам өзгөрсө, аял өзгөрсө, аалам өзгөрөт дегенди унутпайлы.